Саламатсыздар балдар. Бүгін біз силер менен кыргыз тил сабагында өзгөчө сөз түркүмү болуп эсептелген тууранды сөздөрдүн табияты жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Эмесе калем сабыңарды, дептериңерди алып, өзүңөргө керектүү болгон маалыматтарды жазып олтурсаңар болот. Деги эле тууранды сөз деген эмне? Биздин айланабызды курчап турган заттар болобу, кубулуштар болобу, жаратылыш көрүнүштөрү болобу, жан-жаныбарлар болобу, жансыз заттар болобу, башка заттардын таасири алдында, өз алдынча же адамдын таасири алдында ар түрдүү үндөрдү, дабыштарды чыгарат. Биз аларды так өзүндөй туурай албасак дагы, айрым бир укканыбыз боюнча дабыштарды тыбыш аркылуу белгилеп, айтканга жана жазганга аракет кылат экенбиз. Мына ушул табияты өзгөчө болгон сөз түркүмү тууранды сөз деп аталат экен. Демек, кайра кайталайм, тууранды сөз бул жандуу же жансыз нерселерден, кубулуштардан чыккан үндү, дабышты туурап, алардын кыймыл аракетин, ал абалын, сырткы көрүнүштөрүн элестетип көрсөткөн сөздөр болуп саналат экен. Көрдүңөрбү балдар? Демек, тууранды сөздөр деген мына ушундай аныктамага ээ экен. Эми мына ушул тууранды сөздөрдү жалпысынан эле бизде идиофон деп атап жүрүшөт. Бул деги эле тил илиминде идиофон деген түшүнүк грек тилинен кирген экен. Ал үн же үндү тууро деп да аталат. Анын экинчи дагы аталышы бар. Ал аноматопея деп аталат экен. Өзүңөр эгерде байкап турсаңар, бул сөздөр грек тилинен биздин кыргыз тилине кирген экен. Эгерде бул терминди жаттап алсаңар, анда силер грек тилиндеги бир сөздү өзүңөрдүн кебиңерде колдонгонду үйрөнгөн болосуңар. Эми мына ушул идиофондор эки типте болот экен. Үндү тууроочу идиофондор жана кыймыл аракеттин ар түрдүү элестерин тууроочу идиофондор бар экен. Мисал ала турган болсок, ар кандай жан-жаныбарлардын адам сыяктуу эле өздөрүнүн тили бар. Тактап айтканда, жылкы кишенейт, ит үрөт. Мына ошол өздөрүнөн чыккан үндөрдү биз өзүбүздүн угушубузга жараша тыбыштар менен белгилеп алганбыз. Мисалы, ав-ав же болбосо гав-гав дей турган болсок, бул иттин үнүн туурагanga кылган аракетибиз болот экен. Ал эми миоо десе, бул мышыктын мыяулаганын, же болбосо тарс-турс десе, адамдын басып келе жаткан дабышын, же болбосо жалт-жулт десе, оттун күйүп жаткан элесин билдириши мүмкүн. Демек, көрдүңөрбү балдар, биздин тууранды сөздөр жеке эле жан-жаныбарлардан, жансыз заттардан чыккан дабыштарды гана эмес, кээ бир учурда кыймыл аракеттин элесин дагы чагылдыруу үчүн аракет кылып жасалган сөздөр менен дагы мүнөздөлөт экен. Ага мисал катары төмөндөгү сүйлөмгө көңүл буруп көрөлү. Отун чырт-чурт этип күйүп жатты. Демек, көрдүңөрбү? Жөнөкөй сүйлөм, бирок бул жерде көңүл буруп, дароо эле силер аныктап ала турган сөз тизмеги бар. Бул чырт-чурт деген сөз. Анткени чындыгында эле отун күйүп жатканда мындай дабышты силер угуп жүрөсүңөр. Анда көңүл буруп, ушул сүйлөмгө талдоо жүргүзүп көрөлү. Эмне күйүп жатты? Отун күйүп жатты. Демек, бул сүйлөмдүн ээси. Отун эмне болуп жатты? Күйүп жатты. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ал эми отун кантип күйүп жатты? Чырт-чурт этип күйүп жатты. Бул албетте сын сыпат, бышык, тооч. Көрдүңөрбү балдар, биздин сүйлөмүбүздө чырт-чурт этип деген жалпысынан чакчыл түрмөк катары кабыл алынганы менен, ошол түрмөктүн ичиндеги чырт-чурт деген сөз бул тууранды сөз болуп саналат. Тууранды сөздөр сүйлөм ичинде
башка сөздөр менен кошо келип синтаксистик кызматты аткарат экен. Биздин учурда сүйлөмдө бышыктоочтук милдетти аткарды. Эми ушул эле сүйлөмдүн сөз түркүмү катары талдап көрөлү. Карайбыз. Эмне күйүп жатты? Отун, албетте бул зат атооч. Жалпы эле ат. Ал эми отун эмне болуп жатты? Албетте күйүп жатты. Сүйлөмдө бул албетте татаал этиш синтаксистик кызматы боюнча тутумдаш баяндоочтун милдетин аткарган. Ал эми мына бул чарт чурт этип дегенге көңүл буралы. Отун кантип күйүп жатты? Чарт чурт этип. Албетте бул этиштин өзгөчө формасы болуп, чакчыл түрмөк милдетин аткарып жатат. Анткени ып мүчөсү менен аяктап, бир нече сөз биригип, бир суроого жооп берип жатат. Ал эми мына ушул чакчыл түрмөктүн тутумундагы чырт чурт деген сөз бул тууранды сөз. Тууранды сөздүн ичинен дагы байкасаңар, эки сөздөн туруп атат тутуму. Кош сөз түрүндө бир эле сөз кайталанып жазалган, андыктан мына ушул чырт чурт деген сөздүн ортосунда сызыкча белгиси коюлду. Көрдүңөрбү балдар? Демек, силер тууранды сөздөрдүн жалпысынан мына ошол адамдардан, жан-жаныбарлардан, деги эле жансыз заттардан чыккан дабыштарды тууроо үчүн, кыймыл-аракеттин элесин тууроо үчүн атайы тыбыштык белги менен белгиленип алган сөздөр экендигин билдиңер. Жана бул сөздөр сүйлөм ичинде синтаксистик кызматты аткарган өзгөчө сөз түркүмү экендигин бүгүнкү сабакта маалымат алдыңар.